Сөз бир адамдын көзүн ачат, бир адамдын жолун ачат, баарыдан мурда жүрөгүн ачат. Сөз жөнүндө сөз. Сөз мен үчүн мындай дейт да, сен ойлогон оюңду абайла, ал бир күнү сөз болот дейт. Сүйлөгөн сөзүңдү абайла, ал бир күнү иш болот дейт да. Жасап аткан ишиңди абайла, байкап жаса, жакшысын жаса, тандап жаса дейт. Анткени ал бир күнү адат болот дейт. Адатыңды абайла дейт. Привычка деп коет го. Адатыңды абайла, ал бир күнү эмне болот? Тагдыр болот дейт да. Ошон үчүн сөз мен үчүн кымбат нерсе. Ал сөз деген кымбат нерсе. Анткени сөз бул мындай бир сөз менен айтканда, мен үчүн сөз бул тагдыр да, адамдын бүтүндөй тагдыры. Бизди мисалы үчүн жашообуз, келечегибиз, эртеңибиз, умтулууларыбыз, кыялдарыбыз бардыгы сөз менен болот. Эгер биз жакшы сөз сүйлөй алсак, жакшы тилек кыла алсак, жашообуздун өзгөрүшүнө себепчи болот. Ошол менен мен баягы бир сөз менен айтканда, сөз бул тагдыр деп айтат элем да. Анткени анан дагы бир кызыктуу факт, ушундай сөз сиз үчүн эмне деген суроо берилет деп күтпөп турмун да. Мен качан могу сөз жөнүндө сөз деген китепти окуганда, ушу мына 3 тамга сөз жөнүндө ушундай 250 бет китеп болот деп ойлоп турмун да. Жалаң сөз деген эмне? Сөз кайдан келип чыккан, кандай керемет, кантип абайлаш керек, кандай мамиле жасаш керек, сөздү кантип багыш керек, кантип баалаш керек экенин ушундан окуп, анан сөз чындап эле маанилүү экенине ишендим да. Анан жөн эле сүйлөп кое бериш эмес экен да, жөн эле. Мисалы үчүн сен байкабай эле сен бир ооз сөз сүйлөйсүң дейт. Аны сен байкабай деле унутуп деле калышың мүмкүн дейт да. Ал сөз бирок сени түбөлүк бактысыз кылып коюшу мүмкүн дейт да. Байкабай эле бир жакшы сөз сүйлөп аласың, бирок ал сени түбөлүк бактылуу кылып коюшу мүмкүн дейт да. Ошон үчүн сөз кымбат нерсе. Анан ушул китепти окугандан кийин дагы да сөзгө маани бере баштадым. Ошон үчүн сөздү барктап, баалап сүйлөгөндү, сөздү таптап сүйлөгөндү, ойлонуп сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек экен да. Жөн эле баягы эме дейт го, бул жерде жазылат. Сүйлөп эле жаткан болбосо баардыгы сөз биле бербейт дейт да. Сөз билген адам сүйлөп атса, ал ырдап аткан сыяктуу дейт да. Анткени ал ошол сөздүн сырткы поэтикасын, ички музыкасын сезет, туят дейт да. Ошон үчүн сөз бардыгы көрсө, жашоо баары сөз экенин укмуш баяндалып бул китепте. Ошон үчүн ушул китепти окууну сунуштайм. Анан дагы бардыгыбыз дайыма жакшы сөздү сүйлөгөн, жакшы иштерди кылган, жакшы, мыкты тагдырдын ээси болгон инсандардан бололу. Чоң рахмат. Сөз бир адамдын көзүн ачат, бир адамдын жолун ачат, баарыдан мурда жүрөгүн ачат. Сөз жөнүндө сөз.